Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио кармандар, Маданият каналынын Кыргыз радиосунун эфиринде Башат программасы. Бүгүнкү биздин темабыз заман жана этнопедагогика деп аталат. Этнопедагогика бул салттуу билим, салттуу тарбияны изилдеген илим. Элдин турмуш тиричилигинен, улуттук каада салттарынан, ооз-эки чыгармачылыгынан, элдик педагогикалык тажрыйбасынан келип чыккан салттуу тарбия. Заман өзгөрүп, замандын өзгөрүүсү менен жашоо шарт, муктаждыктар жана баалуулуктар дагы өзгөрдү. Демек, бул этнопедагогиканын кээ бир элементтеринин трансформацияланышына дагы алып келди. Азыркы ааламдашуу жана техниканын өнүккөн учурунда балдардын, жаштардын өз тамырын унутпай, улуттук маданиятын, мурастарын сактап калууга жана кийинки муунга өткөрүп берүүсү үчүн этнопедагогиканын ролу чоң. Ошондуктан заманбап билим берүү, техника жана салттуу билимди айкалыштырып, балдарга сиңиришибиз керек. Антпесек бүгүнкү маалымат агымы, технологиянын таасири, дүйнөлөшүү процесси этнопедагогиканын айрым баалуулуктарынын унутулуп калуусуна жана улуттук өзөктүн сакталышына коркунуч алып келүүдө. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Ал эми маектешүү үчүн студиябызга келген меймандарыбыз педагогика илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору Акматалы Алымбеков жана педагогика илимдеринин доктору Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Айчүрөк Калдыбаева. Акматалы агай, Айчүрөк эже, биздин студиябызга кош келипсиздер. Урматтуу радио кармандар, биз түз эфирдебиз, андыктан ушул убакыт ичинде этнопедагогика боюнча сиздерди кызыктырган суроолор болсо же сунуш пикириңиздер болсо бизге байланышка чыксаңыздар болот. 39 25 50 жана 39 24 14 телефондорубуз сиздердин кызматыңыздарда. Анда Акматалы агай, Айчүрөк эже, биз маегибизди баштайлы. Мен маекти ушундан баштагым келип атат. Этнопедагогика жана элдик педагогика деген терминдер бар да. Ушунун бири-бири менен байланышы канчалык, айырмасы кандай? Сөздү ушундан баштайлы. Эң туура суроо, чындыгында эле бүгүн бул күндөлүк турмушта, анан гезит журналдарда, жалпы эле окуу процессинде дагы кээ бир ушул элдик педагогика менен этнопедагогиканы чаташтырып бирдей синоним катары колдонгон жаңылыш түшүнүктөр бар да. Эми кыскача ачыктап айтсак, бул элдик педагогика бул турмушта жашап аткан, фольклордо чагылдырылган, каада салттарда мындай турмуш агымы менен жүрүп жаткан, бул балдарга тарбиялык таасирин тийгизип жаткан баалуулуктар булар. Ал эми аны изилдеген илимди биз этнопедагогика дейбиз. Мына элестүү айтсак, мына бир Манас эпосундагы мынабы тарбиялык идеялар деген, тарбиялык акыл ойлор деген бир эки китеп болсо, анын элдик педагогика дегенин биз ошо Манас эпосунан алынган тарбиялык саптарды айтсак болот. Ал эми этнопедагогика деп ошону илимий жактан талдоого алган, илимий текст формасындагы бир китеп болобу же макала болобу, ошону биз этнопедагогика десек болот. Башка айтканда, этнопедагогика бул илим бул. Илим, элдик педагогика жөнүндөгү илим деп айтсак болот. Жакшы, эми биз азыркы шартта ааламдашуу деп атабыз, техникабыз өнүгүп атат, анан техниканын өнүккөн учуру, анан туш тараптан түрдүү идеологиянын басымдуулук кылып аткан кезинде биз өзүбүздүн өзөгүбүздү, баалуулуктарыбызды сактап калууга канча күч жумшаганыбыз менен биз балдарыбызга үйрөтпөсөк натыйжасы жок болуп атпайбы? Анан азыркы күндө үй бүлө институтуна да доо кетип, мындай атанын орду кайсы, эненин орду кайсы башаламан болуп калган учурда. Анан ушундай кезде биз мектептерде ушу элдик педагогиканы кантип окутсак болот? Эмне кылышыбыз керек анын үчүн? Сиз эң туура суроо бердиңиз. Ааламдашуу шартында
этнопедагогиканы какпастан четке кайра жаңы бир нуктарын издеп практикага ошол теориядан нерселердин баардыгын киргизишибиз керек да. Этнопедагогика илим катары 70-жылдары калыптанган. Ошол 90-жылдары биз Акматали Алимбекович экөөбүз бир конференцияга катышып келип, бүткүл союздук кеңири жайылып, биз 70 сааттык программа менен этнопедагогика деген предметти жогорку окуу жайларына, педагогикалык адистикте окуган жогорку окуу жайларына киргизген болчубуз. Кадимки окуу планына, госстандартка кирген предмет болчу да. Мына азыр аны да алып салдык. Мектептерге адеп сабагы киргизилген программага. Ошо балдардын эң жакшы көргөн сабагы болчу да. Себеби өздөрү менен байланыштуу болуп атпайбы? Ошонун өзүнүн тарыхы менен, өзүнүн жашоо образы менен, өзүнүн үй бүлөсү менен байланышкан предмет болуп атат. Аны да алып салдык. Азыр технология деген предметтин ичине болгону бир сааттык менен кирген, көлөм менен. Убагында ар бир класста, 1-класстан 11-класска чейин 34 сааттык көлөм менен кирген болчу да. Азыркы ааламдашуу шартында биз алдыга умтулушубуз керек. Этнопедагогиканы да унутпашыбыз керек. Себеби бул биздин фундаментибиз, бул биздин башатыбыз. Эгерде аны кантип киргизебиз? Эгер мугалим даяр эмес болсо, эмпирикалык бир формасында мугалимдер өздөрүнүн билгенин, үйрөнгөнүн окутуп жатышат, бирок илимий деңгээлде ошол балдар даярдалбай жатат. Этнопедагогикалык жактан биринчи мугалимди даярдаш керек да. Бир нерсени туура мындай бир жеткириш үчүн. Мына мисалы үчүн этнопедагогикалык даярдык боюнча докторлук диссертация Акматали Алимбекович даярдаган этнопедагогиканы окумуштуулар ар тараптан изилдеп атат, токтоп калган жок бул процесс. Бирок ал илимий изилдөө менен эле калып калып атат дагы, мектеп практикасына кирбей атат. Тажрыйба жайылтылбай жатат. Ошондуктан физика мугалими болобу, математика мугалими болобу, тарбиялык саат өтүлөбү баардыгына этнопедагогиканы киргизишибиз керек да. Бала каны жаны менен ушул кыргыздын каада салттарын үйрөнгөнгө аракет кылыш керек, өзүнүн далаалатын коюш керек да. Бул процесс мисалы үчүн азыр бизде болуп жаткан мындай бир жаңылык эмес да. Бул мисалы үчүн орустарда да болгон, башка улуттарда да болгон. Мисалы 19-кылымда булар Россияда француз тили өкүм сүрүп кеткен. Басканы, турганы, балда болобу, жашоодо бүт французча жазып калышкан, французча сүйлөп калышкан. Ошондо Ушинский деген улуу окумуштуу педагогика жаатында сүрөтчүлөр ошо орус кичинекей избанын сүрөтүн тартып, жанагы ак кайың орустардын символун сүрөтчүлөр тартып, композиторлор элдик музыканы ушунчалык кеңири жайылтып, булар өзүнүн орус тилин сактап калган. Кыргыз тили, эми Кудайга шүгүр дешибиз керек, азыр турмушка аша баштады. Бир убакта баардыгыбыз орусча сүйлөп калганбыз. Тилди жээрип калганбыз. Тилдин кереги жок болуп калган. Залда бир орус турса, 100 кыргыз отурса, баардыгыбыз орусча сүйлөп калганбыз. Биз өзү ушундай калк экенбиз да, ушундай бир ак көңүл, мындай бир ушу башка улутты ойлойт экенбиз да, өзүбүз жөнүндө ойлобойт экенбиз да. А биз ошо мектеп практикасында кичинекей кезинен баштап, бир эле мектеп эмес, мектепке чейинки мектебинен баштап, төрөлгөндөн баштап балдарга жана жомок айтып берип, биздин укмуш жомокторубуз бар да. Улуу мурастар калган. Ошолордун баардыгын сиңиртишибиз керек. Азыр байкасаңыздар, балдарга ушунун баары кереги жок болуп калды. Комуз ойноп атса, радиону, телевизорду өчүрүшөт, башка каналга өтүп кетишет. Себеби дегенде комузду жактырышпайт. А комузда эмне деген идеялар бар. Ушу 3 кыл комузду азыр даңгыратып, бар жокто дүңгүрөтүп ойноп атышат. Мына жана көчмөндөр оюнда 1000 комузчу эмне деген фурор жаратышты. Бирок бул аздык болуп атат. Мектеп программасына бул этнопедагогикага байланышкан сааттар кирмей сайын болбойт. Аларда эч нерсе өнүкпөйт балдарда. Андыктан министрлик ойлонуш керек. Азыр мисалы үчүн мектеп программасында окуу китептерин кайрадан жаза башташты. Ошо сабактарга элементтерин киргизеби же атайын дисциплина киреби, сабак киреби ушул этнопедагогика боюнча биз өзүбүзгө өзүбүз күйбөсөк, бизге башка улуттагы бирөөлөр келип,
ушу өзүңөрдүн салтыңарды унутпагыла деп айтпайт. 90-жылдары эгемендүүлүк алгандан кийин ыйман сабагы деп кирип, анан андайын адеп сабагы болуп өзгөрүп, анан ошондо бир кыргыздын каада салт, үрп адаттарын кеңири жайылтууга аракеттер болгон эле да. Мисалы үчүн азыркы биздин коомду карасак, үй бүлөлүк баалуулуктарга келгенде, жарымы батыш стилиндеги үй бүлө, жарымы диний багыттагы үй бүлө, жарымы кыргыз, жарымы айтор. Биздин азыр кыргыз коому бир ар түрдүүлүккө багыт алып кетти да. Мына ушул учурда мисалы жаштар, балдар үй бүлө баалуулугун үйрөнүү үчүн ошо мектеп жашынан, жана сиз айтмакчы бала бакчадан баштап үйрөнүш керек эле да. Аны киргизүү үчүн атайын бир предмет кылып киргизебизби, же мугалимдер жана сиз айткандай мугалимдерди окутуп, мугалимдер бир эле сабакта эмес, ар бир сабакта айтыш керекпи? Ушул жагдайды кантип чечсек болот, агай? Ушуну туура айтасыз. Азыр улут өзүнөн өзү узакташуу процесси токтобой атат да. Бунун себептери совет мезгилинде белгилүү болчу. Атайлап улуттук баягы тамырдан узакташтыруу бул атайлап жасалган иш-чаралар менен жүрүп турган да. Мына ошол мезгилде биз белгилүү өлчөмдө бир муунду ушул улуттук населдик муундан муунга ташый албаган бир муунду белгилүү өлчөмдө жаратып алдык да ошондо. Аны Чыңгыз Айтматов ушул Ак кеме деген повестте аябай таамай так айткан да. Мына карасаңыздар, мына ошо каармандар чоң ата бар, небере бар, ортодо бир муун жок. Алыста ак кеме болуп, алыста турат мындай болуп. Бала умтулат, чоң ата арман күчү жетпейт ага барышка. Мына ошол карасаңыздар, мына ошол ата-эне азыркы учурда деле ошондой болуп атат. Азыр физикалык ата-эне бар. Бирок азыркы балдар кызыгат, ата-энесинен сурайын десе ата-эне билбейт да. Ата-эне өзү ошол улуттук баалуулуктарды, наркты ташыгыч эмес мындай. Ташыганга ал күчү жетпейт. Мына ошо өзүңүз айткандай, азыр жашоо образы чоңдор тарабынан да, балдар тарабынан дагы өтө өзгөрүп баратат да. Мына карасаңыздар, биз эрте менен турабыз, анан кээ бир үй бүлөлөрдө орусча саламдашат мынандай. Анан бүт өзүбүздүн немебизде эмес, мына эрте менен турабыз, баягы жапон машинесинде барабыз, герман машинесинде барабыз. Ашканага барсак, уйгур ашканасына, түрк ашканасына барабыз. Анан сериалдарда башка, анан жеген тамактарыбыз да башка, көргөн кинолорубуз да башка. Анан узакташуу аябай катуу күчөп баратат да, мына ошол нерсе. Эми муну бир эле неме менен, иш-чара менен баарын чечүүгө болбойт. Мына биздин биз бир ушул тармакта бир илими изилдеп жүргөн адамдар катары биз ушундай китептерди жазабыз. Анан бул сырткы билим да, бул сырткы билим. Бирок биз ошол жүрүп жаткан процесстерге илимий жактан баа берип, акыйкат сөздү айтуу биздин парызыбыз. Сырткы билим. Ал эми аны ички билимге айланыш үчүн бул ар бир ата-эненин, мектепте мугалимдин, жалпы мектеп идеологиясынын бир күнүмдүк эң негизги милдеттерине айланыш керек да. Мына ошондо ошол баалуулуктарды ташыган ата-эне болбосо, баалуулуктарды ташыган, өткөргүч функциясын аткарган мугалим болбосо, мектеп болбосо, азыр буларды ишке ашыруу өтө кыйын мындай. Балким Гапыр Мадаминов агайдын ыкмасындай кылып ата-энелерди окутсак кандай болот? Ал дагы бир жол да. Ата-энелерди даярдаш керек, мугалимдердин өзүн даярдаш керек. Балага билим бериш үчүн илимий жактан даярдалган адис болуш керек да. Ошол бизде жок болуп атат. Мен жогоруда айткандай, аны
окуу программасына киргизиш керек, стандартка киргизиш керек, окуу китептери жазылыш керек. Бала күнүгө ошону окуп туруп, анда кандайдыр бир аң сезим калыптанат. Чындыгында азыркы жаштарды күнөөлөп болбойт. Сен салт билбейсиң, кыргыз тилин унутуп баратасың деп ага биз улуу муундар күнөөлөбүз. Жогоруда мен коллегам айткандай атайын жасалган иш болду. Мисалы үчүн ошо СССР убагында орус тилине арналган 4 бүткүл союздук конференция өткөн экен. Бүткүл союздук деп элестетсеңер 15 республиканын өкүлдөрү келип, бизде эле Кыргызстандачы. Ал эми кыргыз тилине байланышкан эч нерсе болгон эмес. Мына азыр альфа мун, бета мун, Z мундары деп ат коюп атышат балдаргачы. А булар кантет эмне менен үйрөнөт? Мына кыргыз тили боюнча сурамжылоо жүргүзсө, шаардын 30% кыргыздары өзү каршы болуп атпайбы тилгечи. Биз бир кыргыз тил менен алыска кете албайбыз деп. Туура чет тилин билсин, азыр эң популярдуу болгон англис тилин, немис тилин билсин, француз тилин билсин, бирок баланы биринчи өзүнүн оозанганда эненин сүтү менен барган кыргыз тилин үйрөтүш керек да. Адам канчалык көп тил билсе, ошончолук маданияттуу болот дейт. А биз азыр төрөлгөндөн баштап англисче садиктерде же үй бүлөдө тимеле балдар менен англисче сүйлөшөт. Алар кайда барып иштейт? Кийин келип эле кыргыз коомунда иштейт да. Ошолор кийин келгенде кыргыз немеде коомдо өздөрүн жоготуп алышат. Себеби тилди ата-энеси убагында үйрөткөн эмес. Акмат Алагай, Айчүрөк эже, биз түз эфирде болгондуктан көрүүчүлөрүбүздүн да суроолору бар. Угармандарыбызда да, көрүүчүлөрүбүз да алалы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз. Сурооңуз болсо бере берсеңиз болот. Саламатсыздарбы? Угуп атабыз. Жакшы угуп атабы? Угулуп атат. Бере бериңиз сурооңузду. Мен Шайнурбек агайыңар Бишкектен. Өткөндө ушул тил кадасат маселесинде жана тил комиссиясында Боореке кыргыз тили диний чөйрөдө деген бир жакшы талкуу болбодубу? Анан ошонун инициатору мен элем да. Анан жана Мелис мырза болуп чогуу жакшы өттүк, ал жерден муфтийдин замы да келди. Мен ошол жерде бир ойду айттым да, Боореке кыргыз тилин сактап калыш үчүн аракет жөн эле тил менен эмес, сөз менен эмес, чөптөктөн бирдеме чыгарышыбыз керек. Мисалы, Боореке дааватка чыгып аткан балдар, бул дин чөйрөсүндө жүргөн. Мен аралашып жүрбөйүнбү? 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга деп чөптөгүнөн акча чыгарышат. Бул акча чыгарганда тетиги 15-20 миңге чейин чыгарышат. Жана тетиги Индияга бара тургандар доллар менен чыгарышат. А биз Боореке илгери бир автопоезд деген бар эле. Маданият поезди деп койчу элек да, бир мындай алганда элди агартуу сайыздын убагында ушундай бир жакшы инициатива бар эле да. Мен айттым ошол жерден, келгиле чогулалы. Ошол тилге чындап күйгөндөр бир эмеге отуралы дагы, бир бужик жалдайлы дагы 7 регионду кыдыралы, 7 группа түзөлү. Өзүбүздүн чөптөгүбүздөн акча чыгарып туруп, ушул кыргыз элинин келечеги үчүн, тил үчүн, эл үчүн деп бир кызмат кылалы. Мен ушул оюмду айттым эле. Дагы да ушул радиодон да ушуну айтып атам. Эгерде мындай кылып эме кылбасак, сөздөн ишке өтпөсөк, чөптөгүбүздөн бирдеме чыгарбасак, анда эч кандай жыйынтык болбойт. Рахмат көңүл бөлгөнүңөргө. Комментарийлериңиздер барбы? Туура мындай реалдуу бир иш аракеттер болуш керек, мындай демилгелүү иш аракеттер болуш керек. Биз деле агартуу чөйрөсүндө мына ошол бул элдик педагогикалык баалуулуктарды, билимдерди жайылтуу үчүн мектептерге барабыз, мугалимдер менен жолугушабыз, университеттерге барабыз, студенттер менен жолугушабыз. Зор кызыгуун туудурат, бирок бул бир кырдаал, бир 45 мүнөттүк, 1 сааттык иш. Ал эми бул системдүү бир кандайдыр программалаштырылып, бир күн сайын өзүнүн максаты, бир мазмуну, анан кийин
баалануучу критерийлери болбосо, отчеттуулугу болбосо, бул иште натыйжа болбойт да. Бул баардыгы программалаштырылмайынча эч нерсе ырааттуу, системалуу болбойт бул. Албетте мындай демилгелердин болуп турганы, анын ишке ашып турганы жакшы, бирок сиз айтмакчы, мындай натыйжасын дагы, отчетун дагы алып туруш керек го, э? Эми ошо биз жанатан бери салттуу билим, салттуу тарбия деп атабыз. Ошо салттуу тарбия методдору менен бизде угарманыбыз бар экен. Угарманды кабыл алып, анан кийин маегибизди уланталы. Угуп атабыз сизди. Биз сизди угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Алло? Угуп атабыз, сурооңузду бере бериңиз. Мында жанагы Бишкекте эмеле жанагы туруш керек. Мектептеги окуучуларга кызык, ата-ана салсын. Жана сиздер айтып аткан жана комуштуулук кылып, биринчи ошол жанагы окуучуларга лекция окуп, адеп, кыргызча салты, иман боюнча, анан кийин экинчи бөлүктө аларга комуш чечип, аларды мындай улуттук нукка буруш керек. Жанагы айткан идеясына, сунушуна мен кошулам, абдан туура айтат. Анан экинчи, мына көп үйдөгү жетекчилер карап отурат. Улуттук идеологияны иштеп чыгып, практически иштерди жасаш керек да. Жанагы эл катым министр деген бар. Ошол окуучуларга жанагы ата бабанын жанагы адеп, иман деген сабактарды кайра бир эмес 2 сааттан киргизиш керек. Анан жана мектептин мугалимдерине тарбиялык саатты күчөтүш керек. Орус мектептерде баары жактыкындай кыргыз эмелерде кыргыз эне телде атаңы жана комушту угузуш керек. Жалпы коомчулук күрөшпөсөк, кыргызча үчүн, кыргыздын улуттук дөөлөттөр үчүн. Түшүнүктүү болду. Комментарий берелби? Сиз абдан жакшы ойду айттыңыз. Жанагы эле ойду улантып, туура кандай иш-чара болбосун, балдарда улуттук аң сезим калыптанат. Ошо угуп отурганда, көрүп отурганда, бирок бул убактылуу эле нерсе да. Бирок эми мен айта турган нерсем президенттин биринчи жарлыгы, жаштарды руханий адеп жана дене тарбия концепциясы кабыл алды да. Демек ушул президент кабыл алган указды министрлик турмушка ашырыш керек эле да. 1 жыл, 2 жылга уланды дагы, бул деле унутулуп баратат. Демек ошол министрлик ошонун негизинде стандарт жазыш керек болчу. Ошонун негизинде программага киргизиш керек болчу. Туура адеп сабагы киргизгенде 1 класстан 11 класска чейин китеп жаздырыш өтө кыйын болгон. Мен ошол комиссиянын төрайымы болчумун министрлик тарабынан. Мектеп мугалимдерин булар практиктер деп туруп, окумуштуулар менен мектеп практиктери айкалышып жазышканда, ушул китепти жазып атканда да мамлекет тарабынан эч кандай колдоо болгон жок да. Мугалимдер квартирасын, үйлөрүн сатып, мугалимдер өзү түп тамырынан патриот келишет да. Ушул китептер жарык көргөн. Кийин анан типографиядан чыгарды, 70 000, 80 000 ар бир класска. Ошол китептерибизди да жоготуп алдык да. Бир 10 жыл жашады дагы, муну дагы окуу планынан алып салды. Кандай иш-чара болбосун, ал убактылуу. Мейли, анын деле таасири бар, бирок мамлекеттик деңгээлде окуу планына киргизип, жанагы этика сабагы Россияда 1 класстан 11 класска чейин өмүр бою окулуп келет да. Ошол сыяктуу кылып, ушул биздин улут менен байланышкан нерселердин баардыгын киргизиш керек. Мисалы 5 класстын окуу китеби мурас деп аталчу. 11 класстыкы персоналийлерге арналган. Эч бир жаман китеп эмес болчу да. Ошол убакта дагы жана ыйман сабагы кирип кетип, ыйман сабагындагы жакшы жактары да болду, жаман жактары да көп болду да. Келип эле алар жана динге буруп жиберишкен да. Жана Сабыр Иптаров кандай күрөштү ушул диний немелер мененчи. Себеби дегенде диндин дагы өтө мааниси чоң, бизге тийгизген таасири чоң, балдардын тарбиясына азыркы убакта балдарга кандайдыр бир түздөн түз тарбияны ушулар берип атышат. Бирок конституцияда бизде дин мамлекеттен сырткы турат да. Ошон үчүн окуу китептерин жазганда булар көп динге байланышкан терс нерселерди киргизип салышкан. Бизде дагы көрөрмандарыбыздын да суроосу бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Армаңыздар.
арыбаңыз эсен агай. Бишкектен эсен. Назирайым, эми акыркы убактарда бар жоғыз эле керек деген көтүп алдык билим берүү жаатында. Бирок ошо керектерди чече турган бир эле бизде элге билим берүү министрлиги деген эле бар да, анан менин колумдан эмне келмеген эле, же болбосо сиздин колуңуздан эмне келмеген эле. Ошо билим берүүдө иштегендер керектеги суроону элге бербестен өздөрү чечиш керек да. 30 жылдын ичинде 10 жылдыкты 15 жылдыкка котордук, нулевойду жок кылабыз деп. Бүгүн эми 12 жылдык которуп атабыз, нулевойду жок кылдык деп атабыз да. Эл баягы bizden 100 yıl murdaki elimiz de elindeki ошо министр кандай билимди болсо ошондой эле билимди элдер бүгүн. Анан бар жогу айтабыз этнопедагогиканы киргиздик эле, анда адистер жок экен. Адистерди Кытайда даярдап бербейт, кыргыз этнопедагогикасы боюнча. Аны өзүңөр даярдашыңар да. Суроону элге берип атасыңар. Мына бүгүнкү күндөгү көйгөй күндөн күнгө, жылда эмес, күндөн күнгө көйгөй азайбастан көбөйүп барат. Башканы айтпайлы, бир эле этнопедагогиканын программасы деген диндин тарыхын дедик, алардан эмне натыйжа чыкты. Ар бирибиз эле өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү көрсөткүбүз келет. Бирок силер айткандай бүгүнкү күндө адашкан муун пайда болду. Дагы биз окуганбыз, эгерде кыргыз тилин ушунчалык совет бийлик тоскоо болбосо бүгүн элибизден 60тан жогокулар бирөөсү дагы кыргызча сүйлөй албай калат болчу да. Тескерисинче жаштардын бар жок кыргызча билбей, ошо совет мезгилинде билип алгандар кыргыз тили бүгүнкү күндө уңгусу болуп тактап туруп атпайбы? Анан эми күнөөлөгүн токтотуп, жок дегенде программаны, окуу программасын, негизги окуу программасын тактап, ошого окуу китептери менен камсыз кылбайсыздарбы? Андан кийин өзүңөрдүн өзгөчөлүгүңөрдү көрсөтпөйсүңөрбү? Эгердеги келечекте муун үчүн күйгөндүгүм үчүн айтып атам. Түшүнүктүү, рахмат. Жалпы суроолорду анан жыйынтыктап келсек сөздү ушуга бурууну эп көрүп турам. Ошол бүгүн мектепте ушул баягы кылымдап келген ушул улутту улут элди эл кылып турган баалуулуктарды жаш муундарда кантип улантабыз? Ушул маселенин тегерегинде сөз кылайын. Бул чындыгында эле бул жалгыз эле программалар менен чечилбейт, мынабы жалгыз министрликтин күчү менен чечилбейт. Бул баланын турмушу, бир күндүк турмушу бардык чөйрөдө өтөт. Бүт чөйрө өзү мындай ошол нукта балага туура багыт берген чөйрө болуш керек. Ата эне, көчө, биздин эл көчө эле тарбиялашууда мырда. Мына азыр бир жакшы акындардын, төкмө акындардын ырсаптарында айтылгандай, мынабы аксакалдардын көчөдөгү жолукканы өзүнчө бир сабак болчу деп айтышат да, мынабы. Азыр телефон тарбиялап атпайбы? Анан мына ушул мектепте болгон ресурстарды толук колдонушубуз керек. Эң биринчи бул түшүнүктөн башталат да, бул. Түшүнүктөн башталат бул тарбия деген. Түшүнбөсө, бул түшүнбөгөн адам ак караны тааныбаган адамдай бул. Бул салттардын эмнеси жакшы, баалуулуктардын эмнеси мурдагы мезгилге таандык, азыркы учурга үчүн баалуу. Мына эң жөнөкөй эле алалы тарыхта, тарых сабагында мынабы 7 атаны билиш керек бала десе, бардыгы бу эски деп мындай секиришет да, бул туура эмес негизи. Мына карасаңыз, мына бир 7 атаны албетте балдар дүйнөнүн тарыхын билиш керек. Бүткүл граждандык тарыхты, башка немен бүт маданияттын барын тарыхын билиш керек. Бирок өзүнүн тегин тарыхын да билиш керек да, мына. Өзүнүн тегин тарыхын билбесе, мурда тексиз кул деп аталган да, мына. Эл катарында орду болгон эмес. Мына карасаңыз, бул өтө уникалдуу программа болгон. Тарбиялык потенциал жаткан 7 атада. Мына карасаңыз, бул бир 7 атанын, бирөөнүн 7 атасын 175 жылдык тарыхты камтыйт.
Анан мунун эң негизгиси бул жөн эле тарых эмес, бул адептик кодекс болгон да бул. Мына карасаңыз, мынабы ар бир адам мынабы жет атасын тарых аркылуу тарбия алган. Мурдагы муундардын атын булгабайын, жакшы адамдар өткөн экен. Мен да ошолорго Мен чоң атам кыйын киши болгон экен, болгон экен. Ошого түздөнүшкөн. Ошолордон тарыхтан сабак алган. Анан кийинки жет атанын кадырын билген, ошо кодекстин кадырын билген адам, бул ата эне болгондо мен жаман иш кылсам, менин жети муунума кетет деген жоопкерчилик болгон бул. Мына ушул нерсени карманышыбыз керек да. Бул эреже мыйзам болгон, жазылбаган мыйзам болгон. Анан ар бир сабакта мынабы чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Адабият деген адеп сабагы да өзү. Бирок ошол тарбиялык потенциалы толук колдонулбай келатат да. Мынабы кыргыз баласы өзү негизи сөз менен тарбияланган да. Бирок жөнөкөй сөз менен эмес, мындай жөнөкөй акыл айткан сөз менен эмес, баягы кыргызда айтат, жүлүнгө жетер, жүрөктөр сөз болуш керек деп. Кеп болуш, таасир эте турган сөз. Бир эсине келтире турган балдарда. Сөздүн күчү мына ушунчалык маанилүү болгон. Мына биз макал лакаптар деген темада сабак өтсөк, бул жөнөкөй тема болбош керек. Ар бир эреже мыйзамда мына макал лакап деген бул жашоо турмуштун баланын бардык өмүрүнүн баскычтары болобу. Жашоо чөйрөсү болуп, бир да жери камтылбаган, бир да жери жөнүндө сабак бербеген макал жок да мына ушул. Ушуларды ушул өзүнүн нугунда, өзүнүн мындай функциясы менен, мурдагы эмне үчүн жаралган функциясы менен ушуларды сабакта толук ачып, толук колдонсок, балдарды ошол менен жашаганга үйрөтсөк, анда ошо сабактарда да чоң потенциалдар жатат. Мурда ата энелер, чоң эне, чоң аталарыбыз ошо макалды айтып эле тарбиялап койгон да, бирок азыр тилекке каршы азыркы балдар макалдын маанисине да түшүнбөй жатпайбы? Анан жанатан бери айтып атабыз, методика керек, анан педагогдорду окутушубуз керек депчи. Бирок мектептен ошондой салттуу билим, мисалы үчүн этнопедагогиканы окутканы менен үйүнө барганда үйүндө андай тарбия болбосо эмне натыйжа чыгат? Мисалы үчүн биз азыр ачык эле айтышыбыз керек, азыркы коом диндешип баратабыз. Бардык эле жанагындай диний жөрөлгөлөргө баш ийип эле кийингенинен бери ошондой эле болуп баратат да. Анан ушундай учурда биз кантип улуттук аң сезимди ойготуп, өзүбүздүн кадимки кыргыз салттуу кыргыз үй бүлөсүн алып келе алабыз? Мен ушул ойду улантып, чын эле этнопедагогика бир эле тарбиялык саатта берилиш керек эмес да. Бүт предметтердин алкагына кириш керек. Таптакыр эч нерсе жүрбөйт деп айтпайбыз. Бүт мектепте жакшы иштер жүрүп атат. Өзү билген деңгээлинде да. Физика сабагында элементтерин колдонушат, физкультура, дене тарбия сабагында колдонушат, мисалы чүкөк оюндарын, жана бүт кыргыз оюндарын колдонуп атышпайбы азырчы. Бирок улуу муундардын калтырган мурасын сөзсүз түрдө кошумча материал катары киргизип окутушубуз керек да. Мына Жеңи жоктун ар бир чыгармасы чоң философияда. Аккан сууну карап көргүлөчү. Бүтүндөй ушу физиканын законун түшүндүрүп койгон. Анын системалуу билими болгон эмес. Бирок ушу физиканын суу эмнеге карата, агым эмнеге байланыштуу. Өзүңүздөр эле байкасаңыздар, кээ бирде суу бир ылдый агып аткан болот, бир өйдө агып аткан. Тескери агып аткандай сезилет. Аны бала түшүнбөйт. Закон притяжения Земли деген бар, ошону түшүндүрүп, өзүнчө эле физик болуп бүт баарын түшүндүргөнгө аракет кылган да. Ушу аккан сууну Жеңи жок кырдап атканда элдер ушунчалык кунт коюп угуп, үйрөнүп, ушунчалык билгиси келип, суроолорду берип, азыр Жеңи жоктун чыгармасынын мазмунун эч ким билбейт. Ошон үчүн жана жогоруда айтпадыбы, эмне кылып атасыңар, керек дейсиңер, анан эмне кылабыз? Биз жазып атабыз, биз диссертацияларды жактап атат окуучуларыбыз, бирок ошол мамлекеттик деңгээлде турмушка ашпай атпайбы? Туура ааламдашууду орунда биз этнопедагогика деп отура берсек болбойт. Бирок этнопедагогиканын элементтерин ар бир сабактын мазмунуна киргизүү туура деп эсептейбиз. Ушуга байланыштуу мен да айта кетейин да, мына мектеп деген өзү түшүнүктүү бир аз мындай
маанисин кеңейтишибиз керек да. Мектеп азыр билим берүүчү эле мекеме болуп калды да мынабу. Ал эми бул адам жасоо, адамды жаратуу деген түшүнүктөр, адам деген, адам баалуулуктары дегендер экинчи планда калып атат. Азыр мектепти эмнеси менен баалайт? ОРТдан алган балдын рейтинги менен баалайт да. Ал жерде кимди даярдап атабыз, кимди тарбиялап атабыз, кандай адам чыгып атат деген маселелер экинчи планда калып атат да. Негизи мектеп өзү улутту кайра жаратуучу, өнүктүрүүчү бир институт болуш керек да, бир жалпы билим берүүчү мектеп деген. Мына ушундай бир түшүнүктөр базасын кеңейтип, мектептерге көбүрөөк милдет жүктөшүбүз керек. Ошон менен бирге ошондой ишти жүзөгө ашыруу үчүн шарттарды түзүшүбүз керек да мына мектептерге. Анан ошол милдетти жүктөп, анан аны шарт түзүп, анан аны баалай турган критерийлерди аныкташыбыз керек. Эч бир нерсе бааланбаса кийин натыйжасы өлчөнүп, бааланып, тиешелүү баа берилбесе аткарылбайт ал. Ушундай системдүү мамиле жасашыбыз керек мына ушу мектепти өзгөртүү боюнча. Мына акыркы жакталган диссертацияларда этнопедагогиканы жана илгеркиден нукта жазышпайт. Ошол компетенттүүлүк менен байланыштырган аракет кылып атышат. Окумуштуулар изденип атат, жаш окумуштуулар. Мисалы этнопедагогика аркылуу балдардын социалдык компетенттүүлүгүн кантип өнүктүрсө болот, информациялык компетенттүүлүгүн, коммуникативдик компетенттүүлүгүн кантип өнүктүрсө болот, ошонун тегерегинде иштеп жатышат. Бирок ошол иштер жакталган боюнча калып атат. Аны таркаткан министрликке убактысы жок. Азыр мисалы үчүн бүт окуу китептерин кайрадан жаза башташты. Себеби биздин балдар ОРТда эмнеден калып атышат? Логикалык немелер, тапшырмалар жоктугуна байланыштуу. Алар билими бар, бирок логикасы өнүкпөй калганда, а тесттен негизи логикалык суроолор берилет да. Анан эми жанагы нерселерди мен дагы жыйынтыктап, эмне үчүн балдар азыр эшикке чыкпайт? Келет, тамакты ичсе ичет, ичпесе жок. Эртеден кечке ушу гаджеттер менен алектенип атышат да. Убактысы жок. Даже керек болсо ата-энесин деле, бир туугандарын деле көрбөйт. Ойнобойт эшикке чыгып. Психологдордун аныктамасы бала менен ата-эне күнүнө кеминде 40 мүнөт баарлашып, сүйлөшүп, баланы кучактап, жанына тартып, кандай болду мектепте суроолорду берип антпейт. Себеби ата-энеси да ошондой, айрыкча мына жаш ата-энелер күнөөлүү ушу балдарын ушундай болуп тарбиялап атышын. Өздөрү тамак ичти дагы, күйүп атабы тамагы, күйбөй атабы, конок барып жок, өздөрү отурушат. Кээ бир үй бүлөлөр бар, демеле 200 сомго заправканы кылып алып, бир күн кечке ошону жок кылганга аракет кылган. Ошон үчүн ата-энелер дагы жоопкерчиликти алыңыздар. Балдардын келечеги кандай болот деп унутуш керек. Мен бир немем айтып калды, күйөө балам. Саат 6-дан балдар мектептен келгенден баштап мен бардык немелерди бекитем дейт. Ошого башы ийген балдарга рахмат деп атам. 6 баласы бар экен, студент. Бири да сотко кармабайт дейт. Себеби бири-бири менен баарлашыш керек, бири-бири менен сүйлөшүш керек, ойнош керек булар дейт да. Ушундай методдорду колдонуңуздар. Тыюу деген түшүнүк бар да, тыюу дагы бул балдарды тарбиялоо. Дагы каршы чыгып атпайлыбы? Көрөрманыбыздын суроосун кабыл алалы, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Саламатсыздарбы? Канчабынан Каныбек Мырзаканов. Назирайым, мунуга азыр билим берүү системасына чечүүлүү бир программа болуп атат, туурабы? Ооба. Мен билбейм канчалык менин суроом туура болот же туура эмес, бирок берип калайынчы. Мына бүгүн эртең менен угуп калдым эле жаңылыктарданчы. Мына Бишкек шаарында мектептерге 1000 мугалим жетишпейт экен депчи. Муну мен үчүн айтып атам, балким тиги жогору жакта отургандар угуп калаттыр. Ар дайым бийлик жаңырганда эле жанагы институттардын санын кыскартайлы дешет да, анан кайра компания болуп бүтүп калат да. Ошентип эле мен 70ке жакын азыр жогорку ужелер бар окшойт жана филиалдар мененчи. Эми ошол жерде сабак берип аткандар, ошо жана институт, университетте ачып алгандар, жеке менчик андай мындайлар, ошол жерде жанагы мектепте мугалим берет, мектепте мугалим болуп иштей турган деңгээли төмөн да, ошол даже мектепте иштеген болбойт ошолор. Бирок институт, университетте сабак берет. А балким ошолорду кыскартып, чынлап кыскартпайлы, мындай бир эрктүүлүктү көрсөтүп турган, ошондо жана жакшылар келип мектептерде жанагы азыр жетишпей аткан мугалимдердин ордун ээлеп калып, балдарга сапаттуу билим берип калат эле деп ойлойм да. Анан же мектепте жок, же институтта жок, институтта диплом алып алып,
алардын да диплом эч нерсеге жарабайт да, анан сапатсыз жанагындай болуп атат биздечи. Ушуга силердин коноктордун ою кандай болот экен? Темага балким туура келбесе дагы ушуга жооп берип койсунчу, кыскарталычы жана окуу жайлардай. Рахмат. Сиз абдан туура суроо бердиңиз. Мурза күнү жогорку кеңеште дагы ушул суроо көтөрүлүп атат. Эмне үчүн мектептерде мугалимдер жетишпейт? Билим берүү жана тарбиялоо процесси түздөн түз экономика менен байланыштуу. Эгерде мамлекет каржылабаса, баардык эле мугалимдердин баардыгы Бишкектеги жеке менчик мектептерге кетип калышты. Себеби ал жерде айлык маянасы жогору. Бир убакта айланай мугалимдер 59 миңден зарплата алып атыптыр. 70 миңден деген баары жалган чыкты да. Келип келип эле мына лицей, гимназиянын статусун алып салдык. Ал деле кичине бир айлык маянасын мындай бир кармап турду. Өзүңүздөр ойлонуңуздарчы, мугалим канчалык патриот болбосун, анда бала чакасы бар, алда жашаш керек, алда тамак ичиш керек. Биринчи иретте мугалимге шарт түзүш керек да. Эгерде базарда эттин азыр 1 килограмм эт 750 сомго чыгып кетсе, ал мугалим эмне менен азыктанып, эмне менен балдарга билим берет? Айлык маянасы аз. Ошон үчүн мектептерде мугалимдер жетишпейт. Частный мектептерге кетип калышты. Ушуну мамлекет ойлонуш керек. Кандай кылып мугалимдерди мындай бир мамлекеттик мектептерде сактап калабыз деп. Ошого телегөрүүчү абдан туура айтты, жообун дагы өзү айтты. Мына чындыгында бир педагогикалык кадрларды даярдоочу бир адистешкен окуу жайлар керек бизге. Мына ошол боюнча изилдөө жүргүзүп, программаларды жаңылоо боюнча бир сапаттуу мугалимдерди даярдоону пландаган, долбоорлогон, анан жүзөгө ашырып үлгү көрсөткөн окуу жайлар керек болуп атат бизге. Азыр кайсы жерге барбайлы, мына телекөрүүчү айткандай, кээ бир жерлерде ошол тармакта кээ бир тармактар бар да, өтө тар чөйрөдө адистерди талап кылат, мына мугалимдер даярдоодо дагы. Ошондой бир адиси жок жерде ошол адистикти ачып алгандар бар. Мына ошол абдан туура эмес. Азыркы учурда ошону министрибиз доктор Шаршеевна тартипке салууга аракет кылып атат. Жакшы неме долбоорлор бар. Менимче ошолор жүзөгө ашат. Убакыт керек, ушунун баарына убакыт керек да азыр. Балага улуттук каада салт, нарк насилди айтууда мектепке эле түртүп койбой, педагогдордон эле талап кылбай, ата эне дагы ушул багытта тарбия бериш керек го дейм. Үйдөн дагы өздөрү чоң эне чоң ата институту кайра жанданып иштесе жакшы болмок да. Мурда эле кылымда ата энелер университеттери бар болчу да. Жана знание деген атайын коомдор бар болчу. Ошол жерден билим алыш. Азыр ошону ачкан учурда да кайсыл ата эне келет, баардыгы эле ушу көртүлүүгө берилип кеткен. Балдарын ушу мектепке киргизип койсо, алса, баласы кантип окуп атат. Бул жагынан ушу жанагы сапат билим берүү мекемелеринен үйрөнүшүбүз керек. Быйыл сапат билим берүү мекемесинен 15 бала алтын сертификатка ээ болду. Ооба, түрктөрдүн баары кетип калды, бирок ошол системаны үйрөнгөн балдар бизде азыр үйрөтүп атат балдарды. Демек ушулардын тажрыйбасын биз жайылтышыбыз керек. Биз кыргыз деген тилибизди дагы, дилибизди дагы ойготушубуз керек болуп турат азыркы заманда. Айчүрөк эже, Акматал агай, сиздерге терең ыраазычылык билдирем, убактыңыздарды бөлүп келип, ушу азыркы замандагы этнопедагогика боюнча маалымат бергениңиздерге. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу радио каармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер уккан Башат түз эфирдеги программабыз болду. Бүгүн биз заман жана этнопедагогика темасында баарлаштык. Ал эми студиябыздын коноктору педагогика илиминин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин профессору Акматалы Алымбеков жана педагогика илиминин доктору, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору Айчүрөк Калдыбаева болду. Эфирди мен Айсара Абдукаимова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин коштошомун. Саламатта болуңуздар.